Урматтуу Facebook пайдалануучулар, түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Буга чейин деген Саламаттык сактоо министрлигиндеги ыкчам жардам көрсөтүү борбору деп котордукпу? Бөлүм. Центр эмеспи? Бөлүмбү? Ыкчам жардам көрсөтүү бөлүмү боюнча мен түз эфирге чыкканмын. Анан ошондо деген эл тарабынан, айрым дарыгерлер тарабынан суроолор болгон. Анан кийин Facebook'та мен жаңы дайындалган министр Эркин Маратович Чечейбаевка жазганмын. Анан ошол андан бери жанагындай кардиологиялык борборунда өрт чыгып кетип, бир аз жумуштарына жолтоо болбойын, шаштырбайын деп күттүм. Андан кийин бир аз өздөрүнө келип алгандан кийин пресс-катчы Жылдызка деген жакшы кыз чалып, бүгүн келиңиз, министр интервью берет деди. Азыр эми биз деген ошол ыкчам жардам берүүчү немеге баратабыз, бөлүмгө баратабыз. Министрге суроолоруңар болсо бере бергиле. Мен окуп туруп бере берем, колдон келишинче. Эркин Маратович, мен биринчи сизге чоң рахмат айткым келет. Себеби дегенде бардык эле министр сиздей эмес, ачык эмес. Бардык эле министр деген көз карандысыз эркин журналистти кел интервью берейин деп айтпайт. Аны мен өзүмдүн тажрыйбамдан жакшы билем да. Анан баягы ачык экениңизди эл үчүн, журналисттер үчүн, эркин журналисттер үчүн ачык экениңизди көрсөтүп, анан кийин деген интервьюга макул болгонуңуз үчүн сизге чын жүрөгүмдөн рахмат айтам. Себеби дегенде биягынан бардык эле чиновниктер мындай кадамга бара албайт. Барбаганын да билем да. Ишиңизге ийгилик, жаңы дайындалдыңыз. Бул системада жаңы адам эмессиз. Ушул системада күйүп жүргөн адамдардын бирисиз деп билем. Себеби дегенде мен буга чейинки эфирде айтканмын. Кайсы жыл болчу? 2019 беле, 20 беле? 19 беле? 2019-жылы гепатит боюнча мен интервью алганы келгенде, сиз мага ошондо министрдин орун басары болуп кызматында отурат элеңиз, мага интервью бергенсиз. Ошондуктан азыр келген Минздравдын системасына сиз жаңы адам эмессиз да. Ошонусу жакшы. Эркин Маратович ошол аябай жакшы да. Сиз бул системаны ичинен билесиз. Бул деген аябай сонун нерсе да. Ошондуктан сиздин жаңы баштаган ишиңизге, министр катары жаңы баштаган ишиңизге чоң ийгиликтерди каалаймын. Анан кийин деген менин кесиптештериме айтып коеюн. Бул министр мурун эле ушундай жакшы адам болчу. Азыр дагы ушинтип чакырып интервью бергенге макул болду. Мынакей айта бериңиз эми мына шашылыш экен. Ыкчам деп атпаймынбы? Ыкчам деген срочный го, тез жардам. Эми синонимдер да. Шашылыш медициналык жардам бөлүмү, отделение экстренной медицинской помощи ушунун алдында турабыз. Эркин Маратович, мен биринчи суроом мындай да. Араб фонду тарабынан бөлүнгөн экен акча. Анан бөлүнгөндөн кийин эми эски имаратты эптегенче жаңы имарат курулса болот беле? Эми сиз деген бул системада иштегенден баары бир алысыраак эмес элеңиз да. Анан мен жаңы келдим, мен буга жооп бербейм деп айтсаңыз окшошпой калат. Мында да туура айтасыз Алтынай. Азыркы кезде Бишкекте болобу, Ошто болобу, региондордо болобу, саламаттык сактоо уюмдары аябай эскирген. Советтер Союзу убагында курулган. Кээ бир больницалар бар, мисалы үчүн Ананьевада. И баягы самандан эле жасалган больницалар, аны сүрдүрүп эле жаңыны коюш керек да. Кээ бир больницалар бар, анча эски эмес, мындай бир капитальный ремонт кылса дагы бир 15-20 жыл туруп бергендей. Бирок сиз туура айтасыз. Кээ бир кезде ремонт кылгандын ордуна жаңы эле больница болобу, поликлиника болобу куруш туура болот да. Азыркы учурда ошондой пландар бар. Бул пландар азыр баягы бекителек, бирок жумуш болуп атат, сүйлөшүүлөр болуп атат. Биз азыр маалымат жыйнап атабыз. Саламаттык сактоо системасында караштуу бүт мекемелерден азыр маалыматты биз алабыз, инвентаризация кылабыз. Канча здание бар, алардын состояниясы кандай, канчосу аварийный состояние, канчосу не подлежит ремонту, канчосу ремонт кылса болот, канчосу жаңы. Анткени жаңы зданиялар деле курулат. Ооба, албетте. Ошол инвентаризация бүткөндөн кийин
бизде баягы карта болот да. Анан биз ошо бүт уюмдарды санэпидстанциялар мисалы үчүн 30-40 жылдан бери бир да жаңы санэпидстанция курулган жок. Бир да здание, вот больницалар анча мынча курулуп атса, фаптар курулуп атса, санэпидстанциялар вообще баягы калып кеткен да, көңүл бурулбай. Поликлиника, ЦСМдер, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору баардык маалыматты алып туруп биз аныктайбыз. Кайсынысы эң начар абалда. Анан кийин бир 5 жылга план түзүп, биринчи жылы эң начарларын киргизип туруп ошолорду баягы снос кылып туруп эле ордуна жаңы уюмдарды курабыз. Кудай кааласа. Экинчи жылы, үчүнчү жылы, төртүнчү жыл, 5 жыл деп биз план түзөбүз. Анткени баардыгын замат деле оңдосо бул реалдуу эмес. Кечириңиз, сөзүңүзгө аралажат. Ал деген министр катары сиз деген өлкөдөгү ошол имараттар боюнча медициналык мекемелердин имараттары жөнүндө сөз болуп атат да. Мен деген ушул шашылыш медициналык жардам бөлүмү боюнча айтып атам да. Эскинеп дегенче жаңы курсаңар болот беле деген. Мындай да. Эми ушул Наз госпиталь боюнча анда сүйлөйлү. Бул мурун отделение инвалидов Отечественной войны болгон, билесиңер. Бул жерде ошо согуштун ветерандары жатышкан, дарыланып. 3 бөлүмү бар болчу, терапия, неврология, эсимде жок, азыр 3 бөлүм бар болчу. Эми ал кишилер акырындап өтүп кетип атат. Согуштун ветерандары азайып күндөн күнгө. Анан кийин менин билишим боюнча чечим болгон бул зданияны, бул негизи эски здание эмес. Мисалы үчүн администрациянын зданиясына караганда же азыр ЦРЗнын зданиясына караганда бул бир топ жаңы. Канчанчы жылкы? Мен азыр так айта албайм, бирок ушу 80-нчи жылдары курулган болуш керек да. 60-нчы, 70-нчи эмес? Мен могу ошибаться да. Мен так айта албайм. Бирок баягы сырттан караганда мындай сөөгү таза дегендей, мындай күчтүү эле да. Анан кийин бул идея кайсы жактан чыкты деп баштап бербеймби? Наз госпитальда өзү бир 40ка жакын отделение бар. Алардан бир 12синде ката кылбасам экстренный отделениялары бар болчу. Экстренный прием алышчу да. Баягы жуманын бир атайын күндөрүндө жумасына 2 күнбү, 3 күнбү скорыйлар ушул жака мисалы үчүн инсульт менен түшсө неврологияга апарчу, бир жумасына бир 2-3 күн. Травма болсо, буту колун сындырса, травматология бөлүмүнө, башынан жарака кетсе, челюстно-лицевой кабыл алчу, глазной, офтальмология, острый состояние болсо скорый менен бияка жеткиришчү. Ошол салтты уланта берсеңер болбойт беле? Кайра ошолорду жеринде күчтөндүрүпчү? Эркин Маратович. Ойлонуп көрөлү, мына азыр сиз менен чогуу ойлонуп көрөлү. 12 прием, бул сутка бою прием болуш керек да. 12 отделенияда 12 бригада болуш керек. Врачтар, бул врач, медайымдар, анестезиологдор, хирургтар боло турган жеринде. Ар бир отделенияда атайын жабдуу керек, оборудование керек. Операционный стол, мисалы үчүн. Көзгө операция болобу, лорго операция болобу, операционный стол керек, анестезия керек. Ага жана жабдуу 12 бүт больница 12 ушундай бир юнит болуш керек да. Бул врачтар, медайымдар, оборудование. Анан булар мындай да, баягы экстренный отделенияга кандай бейтаптар түшөт? Бул биринчиден травма. Скорый менен травма. Тез жардам менен келгендер. Травма бул көбүнчөсү ДТП. Катастрофа ДТП болот. ДТПда мисалы үчүн баш менен урунса, бул жалаң гана бир көзү менен жабыркабай, бул баштын жарымы сочетанный травма деп коет. Челюстно-лицевой жаактары, көзү, кулагы чогуу травмалар болот да. Отделениялар ар башка жактарда. Иши алысыраак жайгашкан. Алысыраак.
же нейротравма башынан, позвоночниктен кетсе, булар баардыгы чогуу кетет да травмалар. Буттары да сынат, позвоночниги дагы жарака кетет, башынан травма кетет, колунан травма кетет. И ошондой бейтаптарды бир отделениядан экинчи отделенияга апарып, каталка менен же машина менен, эми ал бейтап тяжелый, оор состояниеде турса, бул менин оюмча ыңгайсыз да. Бунун идеясы эмнеде болгон? Азыр мисалы үчүн бул жерге канча бир 8-9 отделениянын экстренный службалары көчкөн болуш керек, мен азыр так айта албайм. Бирок ошолор скорый менен келет, мына могу жерде жол бар. Скорый менен келет, могу жерге токтойт, главный входуна. Азыр ичине кирсеңер көрөсүңөр. Жүрүңүз, кире берейин. Жанагы скорый менен каталка менен алып чыгышат бейтапты. Борбордук центральный входтон ичине киргизет. Анан кийин жанагындай азыр көрөсүз го. Приемный отделениясында бүт кесиптеги экстренный врачтар отурат. Эме күнү түнү күзөттө отурушат, дежурствода. Мына могу көрдүңөрбү? Биес. Каталка менен киргизет. Бияка алып кирет. Автоматически эшик ачылат дагы, тетиги биестен каталка менен приемный жака кирип кетет. Скорыйдан сразу тез арада. Ошол жакта азыр көрөсүңөр, ушул бияка көчкөн бир 9 отделениянын специалисттери отурат приемда. Көрөсүңөр, общий мындай жата турган кушеткалар турат. Ошол больной, мисалы үчүн ДТП деп коелу. ДТП менен бияка келди, сочетанный травмалар менен келди, колу, буту, башы, мойну, бүт жагы менен келди, жаракат. Мына биякта карагыла мына. Пациент таппагы. Военный полевые условия сыяктуу турбайбы, срочно? Бул жерден сортировка болот, туура айтасыз. Военно полевой сортировка болуп, биринчи ушул жерден бүт врачтар келип карашат, кайсы травма алды. Бул жерден келет дагы сразу реанимацияга кетет. Биз эми отделенияларга кирбейбиз го. Бул жерде биринчи этаждан кетебиз. Бул жерден сортировка болот дагы реанимацияга жөнөтөт. Сразу кан потеря крови болсо канды киргизишет, давлениясын көтөрүшөт, адреналин сайышат, биринчи жардам көрсөтүлөт дагы. Бул жерде лифттери бар. Бисире басалычы биякта дагы көрсөтүңүзчү. Лифт аркылуу муну тартсаңыз болот. Ушул жерден сортировка болот дагы. Атайын специалисттерге жөнөтүлөт операция кылганга. Биз орун басар болот, зам главврача. Вот здесь сортировка происходит, да? Сортировка здесь. Потом две ординаторские. по специальностям куда увозят в операционную? Вот здесь здесь этот травматолог, уролог. А можете сказать, на каком этаже какие врачи сидят? Нейрохирургия, травматология, 2 этаж. Отделение реанимации операционной, 3 этаж. Всего 3 этажа? Да. А на первом этаже? На 1-м этаже прием и сортировка идет. А сколько отделений сюда переехало из госпиталя? Сколько? Сюда всего переехали окулисты, челюстно-лицевые хирурги, нейротравматологи, травматологи, урологи. В плане до 29 марта, что был ЛОР переехал, ЛОР переезжает, и гнойная хирургия, экстренный прием, неврология. И неврология, инсультная. Да, инсульт, ангионеврология. Лифт где находится, который отсюда уезжает? Риком Маратович, это все хорошо, замечательно. Но во время ремонта... Зайдем? Да, пойдем. Это жана инсультниктер келгенде? Бул жерде врачтар отурат. Мына пациент келгенде ушул врачтар чуркап чыгып, пациенттерди карашат тура. Сиз кайсы специальность боюнча врачтарсыңыз? Нейротравматолог. Нейротравматолог, нейрохирург. Сиз нейрохирург, сиз ординатор врач.
Бул жерде канча специалист иштейт ушул приемныйда? 7 специалист. Дагы кайсылар иштейт бар? Азыр пока 7. Скоро лор келет. Азыркы учурда кайсы специалист? Травматолог? Терапевт бар. Травматолог, уролог, нейрохирург, челюстный хирург, окулист. Рахмат. Эркин Маратович, вообще маселе мындай эмнеден жаралган дебейсизби? Маселе мындан жаралып атат. Ооба, ремонт убагында имаратта аябай катуу ремонт болуп атканда, чаң болуп атат, тиягын шпаклевка кылып атышат, биягында эме болуп атат. Чаң болуп аткан учурда пациенттерди дагы бияка алып келип, дарыгерлерди дагы бияка алып келип, ушул жерден иштегиле деп, ушул жакка мындай зордоп мурдунан сүйрөп алып келген үчүн анан ошолор мага телефон чалышып чыгышты да. Врачтар ремонт пациенттер ремонт болуп атса эмне үчүн биз аякка барышыбыз керек? Биз деген көнүп калган дарыгерибизге келип ордунан таппай атабыз. Эмне үчүн алар аякта отурушат? Эмне үчүн таяк менен келген апалар бар. Катаракта, глаукома болуп биз деген жүрөбүз, анан биздин дарыгерибиз ошол жакта экен. Тилер жакта отурат эле го. Көз хирургиясы. Ал жакка барып таппай атабыз. Эмне үчүн биз деген ушу чаңдарлап жүрүшүбүз керек? Мен ошондо келгенде чындыгында азыр таза болуп калыптыр. Андан бери 1 айдан ашык убакыт өттү, Жылдыз. Анан ошол маалда чындап эле мояктын бардыгы шыпырлап аткан, шпаклевка болуп аткан, акитаж болуп аткан, краска болуп аткан, действительно. Анан кийин деген ошол маселе эмнеде? Маселе жанагы көз хирургиясында иштеген дарыгер келип бул жактагы берилген кабинетинде, мен келгенмин биякта, кабинетинде эски аппарат менен иштегенге бизди зордоп атат. А эски аппарат бул канчанчы 50-60 жылдардагы. Еще ошол аппаратты оңдоп аткан, ремонт жасап аткан киши бар экен. Не деп коет ошону адис, оңдоп аткан адис. Анан ошондон интервью алсам, ал чындыгында бул жарабайт деп атпайбы. Анан ошол жарабаган нерселерди биз муну менен деген көздү кантип операция кылабыз? Кантип биз деген пациенттерибизди карайбыз деп ошол боюнча жана рапорттоп коем, не деп коет силерде? Рапорт жазса, главврач Төлөгөновбу, главврач, ошол тараптан куугунтук болуптур. Эмне үчүн сен жазасың? Анан ошол рапорттарга жооп жок да. Маселе ошондон жаралган. Анан келсем, чындап эле мен ремонтту көрдүм. Жүрүңүз азыр ошол көз хирургияга баралы дагы. Азыр кандай оборудование бар экен көрөлү. Ошону мен сизге көрсөтөм, эгерде алмаштырып коюшпаса. Мен комментарий берейин, эме бирдемке жаңыны баштаганда, ремонт кылып атканда, куруу иштерин баштаганда обязательно чаң чыгат, туурабы? Ооба. Строительный мусор чыгат. Тура. Эркин Маратович, кечирип коюңуз, сөзүңүздү өзүңүздө. Мен сизден кечирим сурайм, сөзүңүздү жулуп атам. Кеп ремонтту бүтүргөндөн кийин алып кирбейсиңерби деген жөнүндө болуп атат да. Ремонтту бүтүргөндөн кийин пациенттерди кыйнабай, дарыгерлердин өзүн кыйнабай, анан ошол ремонтту бүтүргөндөн кийин алып келсеңер жакшы болмок деген сөз. Мен каршы эмесмин. Силердин немеңерге мен каршы эмесмин. Саламатсызбы, бир суроо туулуп атат. Бул жерде оборудование кандай? Бул биздин эгемендүү журналист. Эркин, көз карандысыз журналист. Бул оборудованиялар жөнүндө айтып бериңизчи. Бул жерде дагы. Бул шиловая лампа. В основном көздүн алдыңкы эмесине чоңойтуп көрүп беребиз. Микроскоп. Да, микроскоптун жөнөкөтү менен айтканда. Кээ бир ооруларды көрөбүз, же бирдеме түшүп калгандарын көрөбүз, сөзүн эмеси. А бул ошонун эле эмеси, бирок эмеде турат. Комбайнет, это мисалы ушунда микроскоп деле бар. Мисалы бул эски, здесь очень плохо видно, көрүнбөйт негизи да. Себеби эскиби? Ооба. Кайсы жылкы деп ойлойсуз? Эскилиги жыл 80-90 дем. Айта албайм да. 20-30 жыл болуп калыптыр да. Иштейби бул, функционирующий? Азыр эмесин колдонобуз. Саякта проекция чыгарып таңбалар болуп атабыз. Вирус зрение текшеребиз, мисалы андай көзгөндө. Отуруп пациенттердин. Стенга. Ушул эле, А болбосо дагы башка функциялары бар да. Башкалары бар, аларны колдонбойт. Сиздин атыңыз ким? Мен Акжол атым. Акжол. Азыр биякта ординатор, клинический ординатор Третьегода. Азыр врач эмеде, операцияда пухло түшкөн эле. Азыр в конъюнктиве болуп. Экстренный болуп. Ошон үчүн азыр мен биякта. Жакшы, молодцы. А бул кайсы жылкы бул аппарат?
Бул эме шилебалам жаңыраак го, жаңыраак. Функционирует. Да. Бул аппарат дагы башка эмне функцияларды аткарат жанагы немени көрсөткөндөн башка? Бул микроскоп шилебалам баягы. Зрениянын көрөбүз дагы. И бягын билбейм ага мен эмнеге колдонгонун айта албайм да. Мен Өз комбайнда негизи ушундай несколько эмеси чогуу болот да. Функциясы. Бирок ошондо мисалы шилеба лампа отдельно болбойт, тонометр отдельно болбойт, баарын бириктирген аппарат. Акчол азыр иштеп атабы ошол бардыгы функция эмне аткарса ушул аппарат жакшы иштеп атат. Мен келгенде да ушул аппарат болчу. Оңдоп аткан киши орус киши экен, ошол деген айтып берген, буну ыргытыш керек деп. Кандай ойлойсуз дарыгер катары? Нет, для экстренной хирургии достаточно этого. И диагностики. Туп-тура. Спасибо за вопрос. Ну, относительно-то лучше, чем ничего, если так отвечать, да, честно. Искренне ачык. Эчтеке жок болгондон көрө ушуну пайдаланып туралы деп атасызбы? Ой, жок, ага, мындай Не айткандай. пойдет болса, не пойдет деңиз. Пойдет, жарайт болса, жарайт деңиз. Конечно, есть еще круче, лучше. Но бары акча, бары алдырыш керек. Баягы Азыр бизде, мисалы, башка жерлерде ушул жөнөкөй ушулар деле жок да, көп нерсе жок. Шилеба лампа жок, биздин поликлиникалар көп жерлерде. Экстренный жардам көрсөтүш үчүн бул эми бул диагностика туура. Экстренный жардам көрсөтүш үчүн операция жасаш үчүн оборудование кандай? Сиз катыштыңызбы операцияга? Азыр жок. Катыша элексиз. Микроскопту алып беришти деди. Мен өзүм көрө элекмин, бирок азыр как раз биздин врач жасап жатат операцияны. Да. Ал жактагы Бизде, оборудование мисалы, кандай деп ойлойсуз? көрбөдүм, но жакшы деп айтты микроскопту. Делают, да? Жасап атат. операция жасаган жерде ыраазбы, мындай эме жокпу? Нарекание, наразычылык жок. Бирок бул эски. Эми бул көрүнүп турат, буну музейге тапшырабыз. Нет, микроскоп у нас новый. Там сейчас поставили новый микроскоп, не старый. Акчол? Только стол, который вот удобный для них был, мы его поменяли. Поставили тот стол, который был в той микроскопе. Мы можем сейчас микроскоп операционную вот так со стороны Со посмотреть? стороны. Да, Внутрь почему нет? заходить Конечно, можем, да? конечно. Операция если Вот идет тут на глаз. можно я вам задам вопрос? Да. Дело в том, что месяц назад я приходила, делала прямой эфир. И те врачи, которые здесь в этом кабинете работали, у них были нарекания на то, что аппарат старый. И они писали рапорт. И один врач писал 27 рапортов. Вот этот И вот комбайн старый, на рапорт да. никто не отвечал. Но когда они узнали, что я пришла, что я сделала прямой эфир, после этого были гонения за этим врачом. Вот это, я вот насчет этого не знаю точно, насчет гонения, еще чего-то, но я могу сказать, что Главный врач хорошо для знает. диагностики вот этого аппарата достаточно, и мы пользовались раньше для диагностики. Экстренная диагностика, поступает пациент с травмой глаза для того, чтобы узнать, что, как, что там с глазным яблоком, что там с глазным дном. Вот этого достаточно, понимаете? Новый микроскоп куплен, он поставлен, установлен в операционной. Операции идут, мы зайдем, посмотрим. Хорошо, в этом кабинете, когда я приходила, здесь стоял человек, который ремонтирует вот этот аппарат. Он сказал, что этот аппарат нужно уже, вот как министр нам сказал, в музей. Нет, ну, А вы твердите, что он работает, что он хороший, что он еще послужит. Я сказал, что послужит. конечно, вот это все старое оборудование нужно менять на новое. Да. Это же очевидно. О, да. Мы же такие вопросы даже не обсуждаем. Конечно. Все старое оборудование надо менять на новое. Поменяет на новое, это уйдет в музей. Конечно, Эркин Маратович ошол дарыгер рапорт жазыптыр да, рапорт жаза булар куугунтук деп атпайбы? Алмаштырып бергиле бизге, условия түзүп бергиле десе, булар рапортко жооп бербей атат. Дарыгер жөнүндө интервью алып атасызбы же отдел экстренной медицина жөнүндө алып атасызбы? Ошонун артынан ушул чыгып Анда мен кетти. конкретно ошол дарыгер жөнүндө маалымат берейинби? Билесизби? Жок, менде негизи жооп бар мындай суроолорго. Хорошо. Мындайда бул отделение экстренной медицины түзүлүшү негизи бүт экстренный службаларды бир жерге жыйнап коюшу бул туура. Идеянын өзү туура. Өзүңүз деле көрүп турасыздар. Мен түшүндүрдүм эмне үчүн. Макулмун. Бирок эмнеге кээ бир дарыгерлер буга каршы чыкты? Мен сизге айтып берем. Ойлонуп көргүлө, азыр
национальный госпитальда 40-ка жакын 40 отделений госпитальда, 35-40 отделений. Азыркы учурда госпиталь бул республиканского уровня самая основная больница Кыргызстана. Национальный госпиталь. Бунун жумушу эң оор пациенттерди кабыл алуу именно вот экстренный. Дети областтарда, райондордо, шаарда, Бишкек шаардык больницалар кыла албаган операцияларды ушу национальный борборлор жасаш керек. Булардын милдети, миссиясы ошондой. Эркин Маратович, мен сизди колдоймун. Мен сизди түшүнөм. Бирок эмне үчүн ремонт учурунда келип атат да? Ремонт учурунда эмнеге буларды чаңгарлаштырып иштетип атасыңар? Биринчиден, экинчиден мондай эски аппараттар менен заставляете работать. Ушул эле. Эркин Маратович, мен деген жанагы дарыгерлерди бир жерге чогултканыңарга мен каршы эмесмин, колдойм сизди. Эмне үчүн каршылык чыгып атат? Мен сизге түшүндүрүп берейин. Эгерде чындыкты угам десеңер. Азыркы учурда госпитальдын докторлары көпчүлүк отделенияларда амбулаторный прием кабыл алып көнүп калышкан. Мына мен ачык эле айтам. Бул деген стационар, буяка госпитализация болуш керек. Бирок көпчүлүк отделенияларда офтальмология болобу, лор болобу, урология болобу, бүт отделенияларда амбулаторный прием болуп калган да. Пациенттер келет, поликлиникага барыштын ордуна национальный госпитальга келип туруп диагностиканы алышат, схема лечения алышат да чыгып кетишет, ичине акчаны төлөп. Мага кайрылган пациенттер операция эле кылат. Операция пациенттер, пландуу операция бар, экстренный. Сиз эми жалпы айтып атасыз да? Эмне үчүн каршылык чыгышы мүмкүн деп айтып атам. Анткени бул врачтар ошондой системага көнүп калышкан. Амбулаторный приемду алып, стационарный, они больницы пользуются, амбулаторный прием ведут. Бул туура эмес. Анан жанагы экстренный бул госпитализация обоснованный бар. Необоснованный госпитализация бар. Туурабы? Необоснованный госпитализацияны кылыш үчүн врачтар пациенттерди через экстренный кылып туруп жаткызып берчү да. Ошого көнүп калышкан. Кандай? Бул пациент плановый. Эч кандай острый состояниясы жок. Бирок больницага жаткысы келет. Официально поликлиникадан өтүп, ГСУдан направление алып кылысы каалашпайт да мындай процедураны. Анткени поликлиникадагы врач айтат, ай сага госпитализация кереги жок. Мына дары үйдөн барып эле дарылап бер дейт. Бирок жок, мен больницага жаткым келет дейт. Ана стационарга келет. Врачына, тааныш врачына келет, мен жаткым келип атат дейт. Ал айтат, мен сени жаткыра албайм, сен острый эмессиң. Эми давай мен сени кичине кечирээк кел, мен сени экстренный деп жазам. Мисалы үчүн давлениең көтөрүлүп кетти, глазное давлениең көтөрүлүп кетти внезапно деп туруп мен сени жаткызам дагы кечинде. И сен отделениямда жатасың дагы дарыламасың. Эркин Маратович, ошол жалаң экстренныйларды ошол схеманы ушул отделение экстренной помощи бузуп атат. Азыркы учурда ошол отделенияларга барсаңар, бир да амбулаторный больной жок. Стационарный больнойлор жатат, коридорлорунда тынч, баскандар тияка бияка басып кирип амбулаторный помощь алгандар жок. Бул тартипке келди. Түшүнүп атасызбы? Бирок врачтардан каршылык бар. Мен сизге түшүндүрдүм эмне үчүн. Бирок ал туура эмес схемаларды, системаны биз бузушуп, биз тартипке келтиришибиз керек. Анан ушундай отделенияларды коюу бул ошонун баягы механизм. Түшүнүп атасызбы? Бүт экстренерлер ушул отделенияден өтөт. Эгерде госпитализация керек болсо, ушул жерге келишет скорый менен, жардам көрсөтүлөт, биринчи жардам. Эгерде бир күндө айыктырып туруп тургузуп кетсе, үйүнө кетишет. Малый травмалар бар, малый травмалар. Эгерде действительно операцияга муктаж болуп, реанимацияга муктаж болгон пациенттер ушул жерден кийин үстүнө чыгып, лифт менен операция алышат, астына түшүп реанимацияда калышат. Реанимациядан чыккандан кийин ушул эле больницанын отделенияларына жөнөтөт на дальнейшее лечение. И ал жактан лечениясын алышат. Бирок отделенияларда плановый госпитализация как было, так и будет. Пландаштырган операциялар боло берет. Ошол пациенттер азыр госпитализация болуп жатышат. Бул жактан операциядан чыгып, реанимациядан чыгып, ошол жакта жатышат. Бирок жанагындай амбулаторный посещенияларга бул бөгөт кылып атат бул отделение. Ошол эле убакта отделениядагы иштеген врачтар ротация жолу менен
группа болуп ушул отделение экстренной медицинада иштеп турушат. Канча күн, поскольку дней здесь работают врачи? Ставкасына жараша бир врач 0,5 ставкасы иштеп, бир жумада бир келет. Бир жумада бир бул жака келип иштешет, экстренде бир сутка иштешет, 2 сутка эс алышат. Доплата алышат бул үчүн. Убактысы келгенде барып отделенияда иштешет. Хорошо, всем? Все? Или айрымдарга привилегия берилгенби? Почему башкалары келбейт дагы, анан бир определенный врачтар келет? Нет, это целое отделение было. Экстренный отделение болгондон кийин бир больнойго иногда нуждается, мисалы окулист Жок, сиз мен түшүнгөн жоксуз. Глазнойдо, если там 10 врачей, да, если там 10 врачей, почему вот эти 5 здесь, почему вот эти 5, которые считают себя аксакалами, они до сих пор сидят там, они сюда еще не пришли. Почему? Почему? Нет, одно отделение, ротация болбой жатат. Ооба, эмне үчүн алмашпайт атты? Вопрос в том, что в каждом отделении это ротация происходит или нет? Да, происходит. Точно? Точно. По офтальмологии конкретно. По офтальмологии я знаю людей, которые врачей, которые вот сюда не приходили, да, они прям сидят у себя в мягком кресле. Нет, я не про заведующего, я про врачей говорю. Я про врачей говорю. Пойдемте в офтальмологию тогда с вами. Пойдем. Анан бир жолу Эркин Маратович, бул боюнча эле Акчол бала ыйлабаса эмчек жок дейт. Ыйлагыла алып берет. Бул бир. Экинчиден ошону жазгандарды куугунтуктап атышат. Мен ошон үчүн министрге интервью берип коюңузчу деп суранып келдим. Ал жагын айта албайм, просто бул жерде стационар эмес, плановый эмес, пациент даярдап атпаса экстренный, да? С какой-то травмой, проникающей, еще какой-то травмой келет. Көрөбүз ала турган болсо сразу вот операционную, и там микроскоп. Если что, может, Эркин Маратович там посмотрите, да? Ну, эгерде урматтуу журналист операционду көрөм десе биз көрсөтөбүз. Көрөлү жүргүлө, көрөлүчү кандай экен, аякта аппараты бар. Кыса бериңиз, ооба. Эркин Маратович, биринчи запрос ушундай болгондо, эмне үчүн ремонт учурунда биз барып иштешибиз керек бир. Эмне үчүн аппаратуралар эски. Эмне үчүн шарттын баарын түзүп туруп анан кийин барбайбыз. Эмне үчүн ага чейин эле ызычуу учурунда бизди алып барып атышат. Ушул эле болгону. Мен ал майда суроолорго мен жооп бере албайм. Аны мекеменин жетекчисинен сурагыла. Мен баягы в целом глобальный саясатты айтып атам да, и кайсы жактан баягы недовольство чыгып атат, ошол бул баягы тамырлуу суроолор да. А эмне үчүн ремонт убагында иштей баштады бул эми майда суроолорго майда эмес. В оперативном порядке, наверное, решалось. Майда эмес. Эркин Маратович, айтайынбы, эмне үчүн майда эмес экенин айтайынбы? Эгерде аякта аппаратуралар жакшынакай эле болсо, биз барбай эле коелу. Жок, эметсеңиз көрүп чыкса, как раз. Жок, сиз айтпайсызбы, мен сизге ишенейин дейм. Министрдин алдында калп айтпайсызбы? Жаңы аппараттар келген. Что тогда? Анан кайсы боюнча неме рапорттар көбүрөөк болду? Кайсы эски аппараттар жөнүндө рапорттар көп жазышты? Боле комбайнды эски дешти, бирок бул комбайн өтө эски эмес, потому что Советтер Союзу болгондон кийин все равно көрсөтөт. Бул жаңы иштейт. Мен келгенде сиз жок экенсиз да, ошондо оңдоп аткан уста киши мага айтып атпайбы? Эже эми министрдин көзүнчө зачем ушундай калпты сүйлөпчү? Мен ойлоп атам да, министрдин көзүнчө кайра сиз чындыкты сүйлөйсүз депчи. Жылдырып алып келип, бияка устранить. Устанын өзүнүн тилинен, өзүнүн оозунан угуп, менде видео бар. Жөнөтөймү сизге? Урматтуу министр, ошол видеону. Ал видеодо эмне бар? Эми сиз айтып Мен кирсем эле уста ошону оңдоп турган экен. Анан вы доктор десем, нет деди, мен устамын деди. Анан кийин орус киши экен, анан сурасам, бул жарабайт, бул эски, буну ыргытыш керек деди. Ошонун өзүнүн баасын берди уста катары. Ошол. Анан эмне болду? Азыр эми деген ал иштейт деп эжеке тилим менен тызылдап атпайбы? Жок, ал иштейт деп атпайбы? Нет, иштебейт экен. Иштеп көрүп атышат. Мен айтам. Жок, Эркин Маратович. Жетекчиден бир Эркин Маратович, ошондо ошол эски аппаратура деп рапорт жазылып атпайбы же? Ошол рапортко жооп бербейсиңер дагы, ошол рапорт жазгандарды куугунтуктап атасыңар. Менин атым Бакыт. Тааныйм мен сизди, сиз мени тааныйсыз да, жапжакшынакай эле. Кандай тааныбайсыз? Сиз мага келдиңиз беле көз. Ооба, айтайынбы? Көз хирургиясында чипи болуп, ожог болгондо мен келгем, эсиңизде барбы? Ожог. Былтырбы?
Былтырбы кайсы? Бир эки жыл мурунураак ЧП болгон. Врачтарыңыз өзүнчө аппаратура сатып алышып, өздөрүнүн акчасына сатып алыш. Ошо менен операция кылып аткан учурда ЧП болуп, көзү күйүп калган. Кундуз кылып аткан. А бирок деген тиги Металиповна Бактыгүл эжеке, ал эжеке ошону сатып алганга как заведующий катары билесиз да. Бакыт байке, мен сизден интервью албайм дегенмин. Мен суроолорго жооп бере эле коңуз, мен ошон үчүн министрге чыктым. Мен сиздин ким экениңизди билем, Бакыт байке. Ошондо дагы жакшынакай алып туруп, ошол чипыны жайгарып койгонсуз. Мен сиз менен интервью албаймын. Сизди ким чакырды? Мен министрден интервью алам. Мен сиздин ким экениңизди билем. Кандай главврач экениңизди дагы билем мен. Хорошо. Анан азыр деген мен суроолоруңузга жооп берейин деп. Мен сизге суроо берген жокмун. Алтay, министр деген улуттук госпиталдын ремонту качан бүттү, качан болот жооп бере албайт. Эмнеге дегенде министр катышкан эмес. Менде андай маалымат жок. Маалымат жок. Ал маалыматты менден сура. Оборудованиечи министр жооп бере албайт. Ал боюнча министрдин кол алдында 386 организация. Анан Ар бирөөнүн оборудованиесин билүүгө мүмкүн эмес. мен сизден албайм. Мен сиз компетентныйсыз. Вы некомпетентный. Мен сизге канча жолу келдим. Мен сиз деген ушунчалык баягындай калыссыз, адилетсиз мамиле кылып коесуз. Дарыгерлерге дагы, пациенттерге дагы. Ошон үчүн мен сизден интервью алгандан баш тартамын деп мен жазып ойладым. Аны министр жакшы билет. Мага сүйлөп эле коңузчу, сизден суранычы. Ошол чип болгондо эмне кылдыңыз эле? Чип болгондо мен жайгарып жаап жашырып койбодуңуз беле? Эсиңизде барбы? Чип болгондо мен эмне кылышым керек эле айтсаңыз? Эмне кылышым керек эле? Сиз ошондо кайсы тараптан келдиңиз эле? Эмне кылып келгениңизди эстеңизчи анда. Пожалуйста, ошолордун баарын көтөрөлү анда. Проблема жок. Проблема жок. Көтөрөлү. 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 Алтынай, мен жолугушууларым уже кечип атат. Мага суроолор барбы? Суроолор бир суроо. Азыр деген мына болот эме Бакыт байке келип алып айтып атат да, мен деген министр билбейт, мен бар жоктун баарын билем деп. Демек, ушул ремонт учурунда пациенттерди чаң жугузуп, ремонт учурунда дарыгерлерди жүдөткөн сиз экенсиз да, Бакыт байке. Чынбы? Мен сизге суроо берген жокмун. Мен министрге берип атам. Эркин Маратович, мен сизге суроо. Жанагы арабтардан Здесь ленту перерезали 19 сентября. Но запуск был 1 ноября. Ремонты здесь не проводились. После 19 сентября ремонты закончены. Единственное, ноябрь... калп сүйлөп атат. Бу затоп болгон, ошондо айтып коңуз министрге. Бу затоп болгон. Устанавливали вентиляцию. Карасаң карап туруп калп айтып атат. Ой, тооба кылдым. Эркин Маратович, бу жакта октябрда, ноябрда потоп болгон. Су басып калган жердичи. Алтынай, эми сиз мен эми мына Бакыт туруп турсун, мен сиздин ушул Бакыттын көзүнчө сизге суроо берейин. Мына жактырбаган себеби дегенде мен бетине чындыкты айтып келем постоянно элечи. Ошон үчүн мен интервью албайм дегем. Эми араб фонду, ошону айтайын деп атам. Араб фонду акча берип атат. Акча берсе эскинеп дегенче жаңыны курганын ордуна Бакыт фамилиясын билбейт экен, Бакыт байке баш болуп, Бейшиналиеви баш болуп, Бакыт байке төш болуп, ушуну ойлоп табышып, ушуну кылабыз дешип атат. Кылсын, реформага жатса, реформа кылабыз деп аракет болсо кылсын. Бирок деген ошол ремонт маалында жүдөткөндүн кереги жок болчу, бул бир. Эми ошол жүдөткөндүн себеби эмнеде дешип атат. Араб фонду акчаны бергенден кийин кайра отчет кылып сурайт да. Кана, биз берген акчаны эмне кылдыңар десе, ошондо балким Бакыт байке ошондо ошол иштердин башында тургандыр. Шашылыш, бушулуш, элдин баарын бияка көчүрүп келип, мына силерге берген акчаны биз уже иштетип атабыз дегендей кылып түр көрсөткөн мен билем. Эми ошого мына өзү турат, сиз жооп бере аласызбы? Жок, мен жооп бере албайм. Мен ал убакта иштеген эмесмин бул жакта. Мен ушинтип айтат деп ойлогонмун. Мен жок болчумун, мен жаңымын деп. Башка кандай жоопту менден күтөсүң? Эми ошондой болгонбу. Сиз бул боюнча Бакыт байке менен сүйлөшкөнсүз да? Лентаны кезген эмесмин. Сиз айтып аткандай чаң болуп турганда пациенттер биякта болгон, өз көзүм менен көргөн эмесмин. Мен фактыга таянышым керек, туурабы? Мен сизге ишенип, буга ишенбей же буга ишенип сизге ишенбегендей мен акым жок. Мен только фактыларга таянышым. Фактылар жанагындай сиз айтып аткан случайлар болсо, бул ушунчалык жанагындай преступление болду, ремонт убагында бейтаптарды кабыл алуу башталды. Бул ушундай бир адамгерчиликке преступление эмес, бирок медицина деген таза болуш керек. Ойлосоңуз,
анда сиз Стерильно болуш керек. анда сиз ошол баягы далилдерди алып келиңиз. Мен Жылдыз, мен эфирим көрсөтүп койчу, апалардын ыйлаганын көрсөтүп койчу, далил деп атпайбы? Мен ойлодум, сиз менден интервьюну баягы ремонт убагындагы чаң жөнүндө эмес, анан кийин конкреттүү бир офтальмологдун жалобасы боюнча эмес, мындай бир мен экстренный медициналык бөлүм керекпи, кереги жокпу, силердин бааңар кандай деген ой менен чакырды деп ойлогом. Мен ал оюмду айттым сизге толугу менен. Эми Реформага мен макулмун. Майда чүйдамычы, чаң жөнүндө, анан кийин силердин жалобаңар жөнүндө эми мен Макул, эгерде мен ошол чаңды айтсам, сиз аны майда катары көрсөңүз, менде сөздү бөлбөй турсаңыз, караш болот. Аны майда деп эсептеңиз, мен сизге чоңураак нерсени айттым азыр дегенчи. Ошол араб фондуна отчетту берердин алдында шашылып, аларга иштеп аткан түрү көрсөткөндү айтып бериңизчи анда. Бул чоңураак маселе болсо керек. Менде андай маалымат жок. Алтынайым, Эркин Маратович албакта жок болчу. Андай маалымат жок менен. Бул корпусту лентасын 19 сентябрда кескенбиз, любой телевидениени карасаңыз болот. А запускту биз 1-врач бул жерге көчүп келгени 1-ноябрь. Приказды да азыр барсаңыз берем. Октябрь, ноябрда затоп болгонун билесизби? Биякта суу басканын билесизби? Ошону айтып коюңуз. Боло берет эмес, болгонбу? Болгонбу? Бул корпуста Ушул айына 2 жолу затоп болуп турат. 2 жолу затоп болуп турат. Сиз угуңузда. 2 жолу затоп болуп турат. Бул жерде канализация Боло берет деп мынтип жооп бере албай, наоборот, конкретно жооп берсин. Мен конкретно суроо берип атам. Конкретно затоп болуп турат. Потому что канализация бул улут госпиталда 1200 киши лечение алат, 1500 киши иштейт. Хорошо, ушул маалыматты аябай жакшы билет экенсиз. Ушунун башында сиз турат экенсиз. Сизге суроо. Эмне үчүн эскини эптегенче жаңы имаратты курбадыңыздар? Бул жердин бюджети 78 миллион сом. Эми 78 миллион сомго 2 эмес 5 оорукана курулуп койсо болот эле. 78 миллион сом. Андай бюджет каяктан? Ну хорошо, 2 больница. $1 миллион сиз эчтеке кура албайсыз. Больницаны куруш үчүн бул квадратный метр менен эсептелбейт, бир койка место менен эсептелет. Бир койка местога $100,000 ушундай. Макул, анда бир эскини эптегенче ошол жаңы бир оорукана курулса болот беле? $1 10 койкалык больница курса болот. Буну карагыла. Канча койка? Буякта деген 50 койка экстренное отделение, 40 койка реанимация, 6 операционный зал. Сиз ойлоңуз да, больницаны куруу $1 миллион 2 больница курууду андай бул туура эмес. Макул, анда министрдин көзүнчө жок, туруңуз, мен сизге суроо берип атам. Бериңиз. Министрдин көзүнчө бир эле суроого жооп берип коюңуз, башка эч нерсе сурабайм сизден. Эмне үчүн ремонт маалында пациенттер да бияка келет, дарыгерлер да биякта отурат. Ушунун баардыгын бүтүрүп туруп анан кылсаңыз болот беле? Дагы жолу маалымдап атам. Любой телевидениедан карагыла. 19. Мен конкретно сурама, конкретно жооп берип койгулачы. Телевидениени карабайм мен. Эмнеге мен карайм? Алтынайым, так айтып атам. 19-сентябрда буякта одно и то же повторяется. Лента кесиле берсин. Ноябрда 1-врач келген. Ремонт бүткөн. Эмне калп айтып атасыз? Мен январда келгенде, февралдын башында, 5-февралда келдим болуш керек. 5-февралда мөдө ремонт жүрүп атпадыбы? Мына бүтө элек ремонтуңар бүтө элек тетигине турат, көрдүңүзбү? Ремонт кылбайбыз. Ремонт кылбайт, потому что элге условия сууну коюш, кондиционер коюп атышкан буякта. Алтынай, ылдый түшүңүз. Мен ошол эфиримди Жылдыз, ошол эфиримде министрге көрсөтүп коюңузчу, пожалуйста. Ал эфирде деген сиз кыдырткан жоксуз буяктычы. Сиз кыдырткан жоксуз. Элде деген жактан сүйлөшүп атасыз. Алтынай. Сизди деген эме дейт, жаңы келген жаш министрди иштесин деп атат. Мен каршы эмесмин, иштеңиз. Иштей турган адамсыз. Иштесе ишке тойбогонду алыңыз. Сиз деген жаңы эле мына 50-51ге чыгып жаш министрсиз. Мен сизге ийгилик каалайм. Ачыктыгыңыз үчүн чоң рахмат. Бирок анча-мынча өзүнүн профессионалдуулук милдетине башкача көз караш менен караган айрым кызматкерлер боюнча дагы сиз дагы мени ушул жерде булардын көзүнчө тилимди баспай, буларга да чара көргөндү билиңиз. Сизден сураныч. Себеби дегенде жалпы эле дарыгерлер жаман эмес, пациенттер жаман эмес. Ошолорду башкарып турган интриган главврач, интриган заведующийлер дагы бар. Билесиз да аны? Мен жооп берейинби? Жок, бул сизге калып элек болгону. Ошого дагы көз көңүл буруп койсоңуз деген тилегим. Ишиңизге ийгилик. Сизге чоң рахмат. Ушуга окшогон жетекчилер бизге керек. Бул инновационный, образованный, таза кишилер. Ремонт болуп турганда бейтапты кабыл алса болбойт деген бул туура эмес.
бүт больницаларда текущий ремонт жүрүп турат. Эми ремонт болуп атат деп бизде бейтаптарды кабыл албай коелу. Просто сиз өзүңүзгө мен дагы бир каалоом бар. Мындай бир жеке бир адамдардын кызыкчылыгын ойлобой, Жок, адам пациенттер келип айтып атат. Жылдыз, почему министр не в курсе, что у меня в тот раз в прямом эфире пациенты были, не врач. Мен сизден сураган жокмун, байке. Жылдыз, почему өчүрбөйм мен? Почему министр билбейт аны? Анда пациенттер келген да, Жылдыз. Ошондо пациенттер таяктары менен келген да. 50-60-70ке чыккан апалар келген да. Сүрөттү карабайсызбы? Толук сүрөттү карап, идея жакшы. Иштебеген киши ката кетирбейт. Ушундай жаңы реформаларды колдогондун ордуна Колдоймун мен. Сиз палки в колеса не вставляйте. Сизден сураныч, сиз мындай акыйкаттуу блогер. Эркин Паратович, мен блогер эмесмин. Мен блогер эмесмин. Элдин кызыкчылыгы. Эркин Маратович, сиз адаштырып атасыз. Мен блогер эмесмин. Мен профессиональный журналистмин. 27-28 жыл болду журналистикада жүргөнүмө. Сизге айттым. Эмне үчүн? Эмне сиз деген айтып атасыз. Эме деп тиги дарыгерлер деп атасыз, бирөөнү жеке деп атасыз. Мен блогер эмесмин, сиз адаштырып атасыз. Мен ошол эфирди сизге жөнөтүп коеюн. Мессенджерге жөнөтүп коюн, ошону көрүңүз. Көргөндө ошол жерде жалаң Эркин Маратович, ошондо жалаң пациенттер жүрөт, таяктанган апалар келген ошондо. Ремонт жүрөт, больницаларда ремонт жүрөт. Таяктанган апаларды сиз неге жеке деп атасыз? Были плановые пациенты, которые хотели быстро лечить. Все. Проблема в этом. Эти пациенты, я могу истории поднять, которые выяснить диагнозы из года в год, которые привыкли, хронические, они проходили через экстренное, ложились. Вот это, как бы, этот путь закрылся. 70 жаштагы апанын глаукомасы деген айыкпайт да, ал кайра барган сайын начарлай берет да, сиз билесиз го аны. Билип туруп зачем вы так говорите? Менде глаукома бар. Менин глаукомам бар, мен больницага жатпайм. Операционный не нужно. 70 жаштагы апалардан алдым мен интервью, Эркин Маратович. Жылдыз, скажи. Жок, эми мени жалганчы кылып атат да. Сен бир дарыгердин гана атын сүйлөп атасың деп атат. Жок, у меня тогда были пациенты. Сиз мени туура түшүнүп, мен сөздү бурбаңыз. Пенсионерлер, мен айтып атам, больницага жатканды жакшы көрүшөт. Мен ата-энем деле ошондой. Больницага жатканды жакшы көрүшөт. Жаткан келдик деген жок. Тияктан бияка басып барам, мен таяк менен жүрөм деп 70 жаштагы аталар, апалар келди. Анан сиздин деген приказыңыз дагы мыйзамсыз экен. Бул боюнча прокуратура билет, бул боюнча деген трудовая инспекция билет, сотко арыз жазылган. Мен урушкан жокмун. Сиз азыр элдин алдында менин аяктайын деп атам, жакшы аяктайын деп атам да. Сиз азыр элдин алдында мени блогер кылып койдуңуз, биринчиден намысыма тиип, экинчиден жок, мен блогер менен журналисттин айырмасы чоң. Эркин Маратович. Мен оюнча айырмасы аябай чоң. Журналист менен блогер. Жок, айырмасы чоң. Мен профессиональный журналистмин. Мен 27 жылдан бери мен журналистикада жүрөмүн, жашап жүрөмүн. Анан кийин деген сиз айтып атасыз, бир дарыгердин атынан жок, менде пациенттер келген. 50-60-70 жаштагы апалар келген. Таяктанган апа келди, ата келди, 7-8 апалар мени чакырган. Мен дарыгериңизди тааныбайм, Бекбоева, Бобекова. Азыр болсо башканы сүйлөп атат. Но зачем вы так делаете? Бакыт байке. Аяктайлы, сиз мени деген жанагындай мындай жаман журналист катары эме кылып койдуңуз да. Мен наоборот жаңы келди, эме кылайын десем, тиги ийгилик каалап жакшы болсун, просто сизге бул жакта кемчиликтерди айтып көрсөтүп коеюн десем, сиз мени туура эмес кабыл алдыңыз. Мен мынтип ойлогон эмесмин. Мен ойлогомун, чакырдыбы, мен коркпоймун, ыңгайлуу суроолоруңа жооп берем деди беле. Ыңгайсыз жооп берем да мен. Сиздин ыңгайсыз сурооңузга мен жооп бердиңиз, бирок азыр деген ушул жерде деген баягы булардыкы туура деп койдуңуз. Ремонт маалына мынчалыкка барбаш керек болчу. Айлар болот. Пациенттер наразы болушту. Андай кемчиликтер бар, бирок системдүү түрдө бул туура чечим. Мындай деле биз кылабыз. Ар бир чоң больницаларда кылабыз. Сөзүмдүн аягында жанагы көп жылдан бери главврач, көп жылдан бери заведующий болуп отуруп, анан ошол ысык креслодо отуруп көнүп калгандар боюнча дагы алардын андан аркы отурушуна, андан аркы ошол кызматты ээлеш боюнча сиз дагы ойлонуп коюңуз, сизден сураныч. Мен анда жооп берип коеюн. Азыркы убакытта жок, жөн эле ойлонуңуз аны, зачем сиз азыр деген жок, эч кимди кетирбейм деген. Киргизебиз. 2-5 жылдык лимит.
Андан башка жетекчилер иштей албайт. Экинчиден, мекемелердин жетекчилерин мурун министр өзү назначение кылса, азыр биз конкурс боюнча тесттерди өтсө, резерв кадрга кирсе, ошондо гана компьютер аркылуу мен кийлей албайт, эч ким кийлей албайт. Мага жагабы, жакпайбы, наивысший балл алдыбы, жетекчи болот. Уже биринчи конкурсту өткөрдүк. Жакшы экен. 5 руководитель назначение кылдык. Чын айтам, мен досторумду, туугандардын ажырабатам. Анткени мен айттым, мен өзүм назначение кылбайм. Мага андай суроо менен келбегиле. И ошондой болуш керек. Жетекчилерге 2 срок беребиз максимально. Анткени жетекчилер баягы больницанын ээлеп алып 15-20 жыл иштегени бул туура эмес. Алар Ваш засланный казачок, да? Нет, я первый раз вижу это. Блогерсиңер деп. Блогер деген жаман сөз экен. Мен намыстанам. Мени блогер десе мен намыстанам. Мен журналистмин. Системаны Сурооңуз, мен интервью алып атам түз эфирде. ушинтип биз системаны өзгөртөбүз. 3 адам отурат го түзөт. Калыс назначение, Анан көрсөң? заслуженный меритократия жолунан Сен кимсиң? Сен кимсиң? Көрөйүн дедим канчадан келип. Мен жөн эле байлы. Сен Фейсбукка кир. Кир Фейсбукка. мейгиз. Ушу менен бүтпөй эле. Бияктын адамы окшойт да. Эркин Маратович, ошондо жанагы 60-ка 70-ке чыккан эмелер, агалар, апалар, аталар айлык жөнүндө. Өзүңүз билесиз, кече мурда күнү Бешналевдин малындагы айлык жөнүндө 50-60 миң сом айлык алабыз деп кол койгону менен 30 миң сомго жетпеген айлык алгандарын көргөнсүз, Ушул сөз болуп атат. Вы в курсе? Ачо бимин сейчас аябай көп сөздөр ар кайсы жактан. Зарплата боюнча, дарыгерлердин айлыгы боюнча. Убагында бул көп жыл отурган врачтардын айынан 50-60 миң сом айлык алып атабыз деп ведомоство кол койдурганы менен дарыгерлер на самом деле 30 миң сомго жетпеген айлык алышып атканда. Анан кийин кечээ соц тармакта бүт жанагы сайттар, бүт эле эмелер, ММКлар жазып атышат. Бешналевдин маалында искусственно калп эле тиги өкмөткө жагыныш үчүн дарыгерлердин айлыктары укмуш чоң деп жалган маалымат тараган деп тарады. Ошол боюнча өзүңүздүн оюңузду айтып коюңузчу. Мен ошол боюнча менде жанагындай далилдер жок. Эми андай далилдер болсо, бул деген эми уголовное дело, подделка документов. За это сажать надо. Эгерде андай далилдер бар болсо, органдарга кайрылыш керек. Негизи врачтардын айлыктары жөнүндө мен позициямды айткам. Орточо айлыктар 30-35 миңдин тегерегинде врачтарга. Орточону айттым. Иште чоңурагы бар, азыраак. Стажга жараша. Стаж категория коэффициент. Айлыкты албетте көтөрүш керек. Биз эми Минфинден албетте обоснованно далилдери менен эмне үчүн бул керек материал даярдап биз Минфинге кайрылабыз. Парламентке кайрылабыз. Элдин баары эле буну түшүнүп турат. Врачтарга айлык көтөрүш керек. Бирок жалаң гана Минфинге ишене бербей, ишениш керек. Бирок негизи больницалар өздөрү акча табууну легалдаштыруу зарыл. Мына ойлонуп көрсөңөр, азыр вуздардын баардыгы контрактный студенттер, бюджетный орундары 10-15%. Азыраак болуп калдыбы? Калган баарды акча төлөп вуздарда окушат. Азыр ырчыны свадьбага чакырсаң 2,8 миң төлөп беришет. Эмне үчүн врачтардан биз талап кылабыз 30 миң сом айлына, 1000 сом күнүнө 8 саат иштеп туруп 1000 сом таап, биздин бейтаптар бекер дары сурашат, тамагын бүт, анан кийин мага 15 мүнөт эмес, мага жарым саат убактыңды бөлүп. Бейтаптар аябай недовольны. Бейтаптар көнүп калганда, баягы Советтер Союзунан бери бул мамиле калганда, бизде салмак сактоо системасы бизге карыз депчи. Нам должны врачтар бизге карыз. Ушундай мамиле кылышат, туура. Мындай мамиледен биз кетишибиз керек. Биз врачтарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Цивилдүү түрдө, мыйзамдуу түрдө, мыйзам чегинде достойный зарплата алыш үчүн. Бюджет буну акырындап көтөрүп атат. Пандемия маалында билдик го бизге врачтар аябай керек экен. Врачтар азыр жетишсиз. Врач болуп 8 жыл окуп туруп көргүлөчү. Күнү-түнү уктабай экзамен тапшырган. Ошону айтып атпаймынбы мен дагы, ошол 9 жыл баягы врачтардын
ответственности бар. Адамдын өмүрү, билесизби кандай моралдык груз болот. Аны эч ким оюна, бирок бейтаптарыбыз врачтарды жамандаганга, мына ушул больница ушундай, мына артынан кубалап, телефон менен тартып, мына мага дары бербей, аптекадан барып ал деп кече мен көрдүм. Ал бейтап скорый менен келипти. Келгенде дагы мен жүрө бердим, невралгия менен келипти. Бул острый пациент эмес. Эми кетаналды сайса, кетанал иштебептир, баралгин жок экен, больницада действительно жок. Анан кийин эми барып аптекадан алгыла, биз сайып беребиз десе, ошого возмущение болуп. Эмне үчүн мени аптекага жиберип атат? Дарыңар жок деп, ошого возмущаться этип, телефонду алып, артынан кубалап, мен сени жалоба кылам, жеткизем артыңан деп бейтап. Бул туура эмес жүрүш. Биз врачтарды сыйлашыбыз керек. Мен айтып коеюн, андай телефонный праваны мен телефон менен видео тартып алам, чара көрөм дегендерге мен бейтаптар чакырып койду элем. Силер врачтарды туура түшүнгүлө. Аларды булар кудай эмес. Асмандан силерге дарыны пайда кылып туруп берип койду. Бардыгы коррупционер эмес. 95% чынчыл эр жүрөктүү адамдар, патриот адамдар. Ушунча айлыкка иштеп жүрүшөт. Бишкек айтпайлы го, региондордо иштеген врачтарга ар бирөөнө мен награда бермекмин жыл сайын. Ошон үчүн мен чакырып кетет элем, урматтуу журналист, мындай бир тараптуу карабастан системаны колдоп, врачтарды колдоп, туураны туура, жакшыны жакшы, жаман жактары да бар, кемчиликтер болот. Иштебеген киши кемчилик жеткизбейт. Иштеген кишинин кемчиликтери боло берет. Айда чуйдасын асылбай, мындай чоңураак бир результаттарды көрүп, мына жаманбы? Мына өзүңүз караңыз. Бул инвалид больница могу жери кум болчу, топурак, таш. Азыр мына результаттар. Эски экен, өзүңүз мойнуңузга алып атасыз. Бейтаптардан бир сурап көрүңүз. Бейтаптардан сурап көрүңүз. Но ондай даярданган бейтаптардан эмес. Антип ойлобоңуз. Бул киши бул жерде мен биринчи жолу көрүп атам. Барып эми өзүм. Мен деле биринчи жолу көрүп атам, келип алып мени сүйлөп атат. Жанагы министр катары сизден дагы бир нерсени суранайын, жанагы бир тараптуу карабаңыз сиз дагы. Сиздин врачтарыңыз апапакай анан пациенттер капкара эмес. Мен антип айткан жокмун. Мен айттым. Пациенттер дагы туура да. Бул центрдин түзүлүшү туп-туура мен колдойм. Мен деле колдойм, бирок после ремонттан кийин шарттар түзүп алып турган алып кирсеңер эч ким арызданмак эмес. Аны эми айтып атам, өчүрүштөр болот. Алтынай, бир сөз айтып. Сизге рахмат. Кетиресизби, уруксат? Сизге рахмат, чоң рахмат. Алтынай, Алтынай. Алтынай. Мынакей ушул центр экстренный помощиге келдик. Келип министрдин өзүнүн интервьюсун уктуңар. Тиякта деген даярданган жарандар отуруптур. Аны деген ошол тетик врач алып келсе керек. Куйтулан блогерби деп атайын намыска тийишип, атайын ушундай кылса керек. Значит, атайын даярданган да буларчы. Катуу даярданып келишкен да. Ошондуктан эми ушул түлкүлөнгөн арам ою менен атайын келген ошол блогерсиңби деп намыска тийген ошол неме үчүн, жаран үчүн таратып колдон келишинче таратып группаларга таратып, бүт бар жуктун баардыгына таратып неме кылып коюңуздар, көбөйтүп коюңуздар, тиражды көбөйтүп коюңуздар. Ютубтарга чыгарып салгыла. Өзүмдүн YouTube каналыма чыгарам. Ушул эме бардык жерде минустар болот, кемчиликтер болот. Ошондуктан таратып коюңуздар, сиздерден сураныч. Калп айтты, калптын казаны кайнабайт, анан аркан эжем туура айтып атат. Министрге мен деген ийгилик каалайм. Жаш министр, жаңы министр, жакшы адам. Системада жаңы адам эмес, системаны полный билет, жакшы билет. Ошондуктан мен министрге ийгилик каалайм. Анан бул шашылыш медициналык жардам бөлүмүн ачышканда жакшы эле тилек маана менен ачышкан, ниет менен. Эми ошону деген мен каршы эмесмин. Элге сапаттуу медициналык жардам көрсөтүлүш керек. Бирок деген ушул ремонт маалында чаңда ызы чуу кылып атып, алып кирип элдин баарын тыккан бул туура эмес деп мен айтып атам. Ошону деген мына мен главврачыңыздан интервью албайм десем, өзү жүгүрүп келип,
калптарды сүйлөп атат. Ушул эфирди таратып коюңуздар. Ушул главврач даярдаган жарандар атайын мага тийишип намыска тийген жарандар билсин, канча адам көргөнүн, канча просмотр болгонун, суроолорго жооп алып бердим. Ошонун баардыгын таратыңыздар, элге жетсин, дарыгерлерге жетсин. Сиздерге чоң рахмат.